Менин атым Бакыт. Ооба, Бакыт. Ата-энем менин атымды бактылуу болсун деп койсо керек. А балким бүткүл адамзатына бакыт каалап атагандыр. Бакыт өзү эмне? Кимдир бирөөгө ыйман болсо, башкасына сүйүү. Бирөөлөр үчүн эсеп жеткис байлык. А бирөөгө бир сындырымдан, бөлөгүнө жөн эле ден соолук. Демек бакытка жетиш бул сыноодан өтө турбайбы? Жок. Жарык дүйнөгө келүүнүн өзү бакыт. Демек, өмүр сүрүү, кыйынчылыктарды жеңип чыгуу, жашоо үчүн болгон күрөш бакыттын бир бөлүгү экен да. Кызык, эгер чын эле ушундай болсо, анда ошол бактылуулукка жетиш үчүн жанталашып, азап чегип, аракет кылып умтулуу керекпи? Умтулуунун өзү да бакытпы? Мен мындан 5 күн мурун ким элем? Бакыт, Саламатсызбы? сен 2 жумадай келбегенден бери мен ал үйдүн кулпусун алмаштырып, башка тургундарды киргизип койдум. А сенин оокаттарың менин бөлмөмдө. Шартың болгондо келип, оокаттарыңды алып кетерсиң. Сен туура түшүн. Мен да оокат кылышым керек да. Кечирип коюңуз. Сен бир жол жаңылгансың. Андан бери көп убакыт өттү. Сен өз турмушуңду ойлошуң керек. Он 15 жаш анча эле көп эмес да. Ал адам жакшы адам. Ал сенин жогуңду күтүп жатат. Сүйүү деген биз ойлогондой эмес да. Биз эмес, бизди сүйүш керек. Ошондо биз бактылуу болобуз. А сен күйөөңдү сүйөсүңбү? Ал мен сүйөт. Макул анда. Жүр, жеткирип коеюн. Каяка барасың? Жак жиберип тура аласызбы? Мен чоңоюуна жакшы боло алам. Ты улыбаешься, молчишь, никому ни слова. Когда каждый мечтает с тобою лова-лова гейм-оба. Мужчины плачут так, как одиноки. Они не любят никого, лишь только твои ноги. И даже если ты накрутишь, бей-крути. Один лишь выход от тебя. Сезим, сизге кызыктуу эле болуп жатабы? Ооба, бардыгы жайында. Анда эмнеге бийлебей отурасыз? Мен учурунда бардыгын бийлеп, планын толтуруп койгом. Менимче андай эмес. Сиз өтө ыңгайсыз абалда отурасыз. Сиз канчадасыз? Анын кажети барбы? 45 жаш, эгер 50 болбосо. Анан? Бакыт 21-де. Билем. 10 жылдан кийин Бакыт 31 жашында деле бийлегиле.
Анда сиз канчада болосуз? Ошондо да бирге келесиз да, Аны мен өзүм чечем. Менимче, силердин келечегиңер жок. А муну менен мага эмнени айткың келип турат? Макул анда. Силерге жок бакытты каалайм. Чарчадыңбы? Мен сени чарчайт деп ойлойм. Мунун баары кызганычтанбы? Жок. Кызганычтын эч нерсеси жок. Бакыт. Мен жашоомду бир жолу жаңылгам. Сен жашсың. Сен жаштыгыңды урдагым келбейт. Мен сени чындап сүйүп, байланып баратам. Сен менен бир ай чогуу болуп, бир жыл бою унута албай кыйналып чыдаймын. Бир жыл жашасам, 10 жыл бою кыйналам. 10 жыл жашасакчы. Андан көрөк, азыр эле коштошолу. Мен эмне жаш? Таштап кетет деп жатасыңбы? Мен менен чогуу болуу сага убактылуу гана бакыт алып келет. Мен сени ойлоп ушул чечимге келдим. Суранам сенден. Коштошолучу. Сен да өзүң жолун табасың. Бакыт, мен сага айтпадым эле баягы эле гүлгө кетип деп. Азыр деле кеч эмес. Андан көрүп ичкени токтот да меникini арый сал. Эртең гүлгө кетесиң. Так, бирде. Бакыт. Болду, жетет го. Эсалчы болду.
Бар. Ким бул жерде? Эмне мени аңдып жүрөсүң? Мен сени эмнеге аңдышым керек? Ошону мен сенден сурап жатпаймынбы? Аңдасаң эмне кылып жүрөсүң анда? Бул жер эмне? Сенин менчигиңде. А сен өзүң эмне мени аңдып келдиң? Мен эмнеге аңдымак элем? Анда эмне? Өлгөнү келдиңби? Сен да өлгөнү келдиңби? Ооба. Өлгөнү келсең, секирбейсиңби анда? Эмне турасың? Сен эркексиң да. Сен биринчи башта. Сен биринчи келген турбайсыңбы? Сен башта? Мак.
Менин бүгүнкү күнгө чейинки жашоомдун баары ушул күндөлүктө. Балачак баарыбыз үчүн бактылуу учур. Бүткүнгү. Мела. Бирок мен апамды атам чөз түшкөн сүрөттөн гана тааныйм. Ошентип, менин бала чагымда атам, ал эми атамдын жашоосунда мен жананын жумушу болчу. Апай, эмне, ооруп калгансыңбы? Кана? Жок. Тур. Ата, туруңузчу. Кыз бала үчүн эненин мээримин сезбөөсү кыйын экен. Үстүңкү кабатта жашаган Роза эже бизге бир тууган апабыздай эле болуп калган. Роза эже, жакшысызбы? Жакшы. Кыял ооруп калган окшойт. Барып карап коесузбу? Жүрү. Мен сырымдын баарын Роза эже менен гана бөлүшчүмүн. Кээде экөөбүз курбу дагы болуп кетчүбүз. Эй, Адыл. Эже, келиңиз. Келиңиз, чай ичели. Адыл. Ушу сенин бир үй бүлөк эмес, бир мамлекетке жете тургандай акылың бар. Анан же бир үй бүлөңбү, же мамлекетке пайдаң тийбей, чет мамлекетке кетем дейсиң. Каяктагы бир диссертация деп эле эскиче түшүнүктө жашап жүрөсүң. Заман башка. Роза эже. Мен эмне, силердин акылыңар менен жашашым керекпи? Же эмне, жанагы силер өзүңөр шайлаган атка минерлериңерде болуп, мен патриотмун, баарын кыйратам деп төшүмдү каккылап кыйкырышым керекпи? Билсеңиз эже, менин жазып жаткан ишим бул Кыргызстанга гана эмес, бүткүл адамзатына пайдасы тие турган илимий долбоор. Иши кылып өзүң билчи. Кызың чоңоюп калыптыр. Ошентип, арадан жылдар өтүп, мен мектепти да аяктап калдым. Ата, бизге эртең аттестат тапшырат, билесиңби? Сен дагы кечип келесиң да. Жок кызым, кечикпейм. Эмнеге кечикмей келем? Айтайын бул сырымды ичке катпай, кечиргин бул сунушум калса жакпай, дидарың тирүүлүккө дары болуп жүрө бер. Бул дүйнөдө ай чабатпай. Кандай кызым? Сабырдын түбү сары алтын дейт. Хей! Оп! Алтын кызым менин. Дүйнөдө эң мыкты ата бар, ал менин атам. Атамдын көп жылдык эмгеги чет өлкөдө кабыл алынып, көптөн күткөн максаты ишке ашып, Америкага кетмей болду. Мен атама эң ыйык деп эсептеген апам чөз түшкөн сүрөттү бергим келди. Алыста болсо да, биз дайыма анын жанында экенибизди сезип жүрсүн дедим. Ишибиз жакшы болсун. Бул эми менин ийгилик меники эле эмес. Сага дагы чоң рахмат.
кечирип койчу, мен азыр. Кызым, кыял. Кызым, мен сени чоңойсун деп сырымды жашырып келгем. Эми сен чоңойдуң. Эгерде бул адам болбогондо, билбейм мен бул ийгиликке кандай жетишмекмин. Биз баргандан кийин 1 айдын ичинде жаранды калып, сени чакырып алабыз, кызым. Кыял, ашып кетсе 1 ай. Сен эстүүсүң. Мен сага ишенем. Сен аябай эстүү турбайсыңбы? Атаңа таарынып, өмүрүңдү кыям десең, бул аябай эстүүлүк да. Мени Бишкекке салып жиберчи. Азыр кечкирип кетти. Бүгүнчө бул жакта эле калып кал. Мен сени таанытпайм. Кыял, сен балким күн биякта эле каласың. Жок, рахмат. Кыял, мен сени... Суранам узатпай эле койчу. Кыял. Кыздын фамилиясы ким? Кыял. Фамилиясычы? Асыр. Муну мага бериңиз. Сиз чыгып тура аласызбы?
атам кеткенден кийин күндөрүм маанисиз өтүп, өзүмдү начар сезип баштадым. Эмне? Ооруп калдыңбы? Алда көңүң эмне купку? Окуй, бирдем иштиңби? Оял эмнең? Тамак ичпей эле жата бердиңби? Ой, булулганың болбойт балам. Атаң билсем эмне дейт? Ошо кантип болсун. Айланайын. Ой, атайын ишенип жалгыз таштап кетсе, анан кийин таарынатты. Азыр мен тиги бир жакка бараткам. Сени ала кетейин, бейтапканага таштап кетейин. Ушундай кантип болсун айланайын. Антпай жүр да. Болбойт мындай кылган.
Кыялга кам көрүп туруңуз. Суранам. Мен дары төгөнгүчө дагы келем. Кандайдыр бир өзгөрүү болсо, мага чалып туруңуз. Байке, мен азыраак чалып чыга калайынчы, Байке, мен аз чыга калам. Бакыт, биз экөөбүз коштошконбуз. Сезим, уксаң, сенде мага жардам керек болуп атат. Мен сага эч жардам бере албайм. Сен менин тагдырыма аралашпачы, суранам. Экинчи келбечи. Сезим, уксаң, мен таптакыр башка себеп менен келдим. Суранам, түшүндүрүп берем. Уксаң? Бакыт, мен турмушка чыккам. Дос. Таксиге акча берсем, сдачасы жок, телефонду мага таштап кетти. Акчаң жокпу? Макул анда, болгондо бересиң да. Сага бирөө чалды, кайра чалып койсун дейт. Кыял эсине келди.
Эртең кечкеге калбай келип калыңыз. Мен барып калам. Мен Тилек Касымовичке келдим. Сиз бизге кат алгансызбы? Жок, мен ал кишиге жолугушум керек. Оң тарапта 23 кабинет. Бакыт, сенин кыялга жолукканың балким жаман эмес эле чыгар. Бирок жанакыдарыны пайдаланганыңар туура чечим экенинен күмөн санайм. Балким кыял өзү эле эсине келгенде кийинки приступу 20 күн, 30 күндөн кийин кайталамак. А силер болсо кыялдын өмүрүн 5 күн менен чектеп салдыңар. Эми Бакыт, сен өзүңдү күнөөлөй бербе. Балким кыял ошол боюнча ойгонбой калышы эле мүмкүн болчу. 5 күнбү, 1 айбы? Кыял баары бир өзүнүн өмүрүн жашап бүтмөк. Тилек Касымович сизди башкы дарыгер өзүнө чакырып жатат. Мына, азыр. Тилек Касымович, сиз бир нерсе кылып айласын таппасаңыз болбойт. Кантип эле айласы болбосун. Кыял жашаш керек. Бакыт, мен Мет академияда студент кезде бир агайым бар болчу. Ошол адам 10 жыл изилдеп, бул ооруну айыктырса болот. Мунун дарысын изилдеп, жазап чыктым деп, консилиумда баарына далилдеп берет. Ошол эле чечим менен баардык шарттар түзүлүп, пациентке дары саймай болушат. Бирок эмне себептен экенин билбейм, пациенти каза болуп калат. Ошол эле консилиумдун чечими менен Тилек Касымович сизди башкы дарыгер өзүнө чакырып жатпайбы? Мына азыр. Бул агайымдын. Мен студент кездеги акыркы дарыгы.
саламатсызбы? Саламатчылык. Бул жер ишен агайын үйүбү? Ооба. А сиз кимиз болосуз? Мен өзүм жумуштары менен эле. Ишен байке 10 жылдан бери жашабай калган. Кечирип коюңуз, мага ал абдан керек болуп жатат эле. Ишен байке кайда экенин билбейт экенбиз. Бирок ар бир айдын 3-үндө келип бизден батирдин акчасын алып кетет. Мүмкүн 3-үндө келсеңиз ошондо жолугуп каларсыз. Чын айтам, билбейт экенбиз. Кечирип коюңуз.
Биз мындан ары дайыма бирге болобуз. Демек, мен турмушка чыгып, күйөөм менен 3 күн жашайт экенмин да. Кыял бардыгы сен ойлогондой эмес. Ар бир күндүн өзүнүн ырыскысы бар. Сен турмушка чыгып 3 күн жашайм дегенсиң. Ал эми бир аз убакыттан соң экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө 1 жыл болот. Урматтуу мекендештер, бир аздан кийин эски жылды узатып, жаңы жылды тосуп алабыз. 2012 жылы көп сыноолордон өттүк. Бирок кандай болсо да эң негизгиси өлкөбүздө туруктуулук сакталып, алдыга кадам таштаганга шарттар түзүлдү. Бакыт. Мен ушунчалык бактылуу экениме маани бербей жүрүптүм. Мен сени сүйөм. Мен сени 1 жылдан бери сүйөм. Бакыт. Сен эч жакка барбай эле койчу. Менин жанымда эле болчу. Мен сени эч жакка кетиргим келбейт. Мен дайым сенин жаныңдамын. Билесиң. Мен барып келишим керек. Антпесем кеч болуп калат. Эрте кел. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жок. Бизде мындай дары азыр жок эле. Макул. Мейли анда.
Алло, Кыял. Мен барып калам азыр. Жетип калайын дедим. Тура тур, чыдап тур. Үйдөнү көзө шутка. Бакыт. Биз ментип жашай албайбыз. Баары аяктап келатат. Биз жашап жатабыз. Биз сөзсүз көпкө жашайбыз.
салып киргизишти. Сиз бошсуз. Жыл сайын мен Алимандын өлгөн күнүнө келип кечирим сурап турам. Бүгүн мен атайлап bir gün erте geldim. Бұл орunu 10 жылда изилдеп, акыры дарысын таап чыккандай болду. Бирок лейкемияга каршы дүйнөдө мага чейин мындай ачылыш болбогондуктан менин жасап чыкканым эксперименталдык дары болуп эсептелет. Аны атайын пациентке өз макулдугу менен сайыш керек болчу. Bir күнү жаш үй бүлө мени издеп таап келишип, Алимандын оорусун акыркы стадиясы экендигин билдиришип, Алиманга бул дарыны сайууга макулдугун беришет. Анан эң чечүүчү мезгилде Алиман менден үй бүлөмдү көрүп алсам болобу деп сурап калды. Макул болуп, үй бүлөсүн киргизгенде адыл бир кичинекей 2-3 жаштагы кызды жетелеп кирди. Ал кызды көргөндөн кийин мен анын апасынан ажыратып коюшумду ойлоп кеттим. Себеби пациентке 10 мүнөттүн ичинде дары таасир этип, айыгуу башталмак. Же болбосо 10 мүнөттүн ичинде ал көз жумак. Ошентип дарыны мен Алиманга сая албай койдум. Канча күн жашаса да Алиман өз тагдыры менен жашасын дедим. А мен кыялды көлдө биринчи жолу көргөндө эле ошол кичинекей кыз кыял экенин билгем. Мен эми ошол 15 жыл мурда кетирген катамды кайра кайталагым келбей турат. Алло, кыял. Баары жакшы болот. Мен бизге жардам берүүчү доктурду таптым. Сен билесиңби ал ким? Барганда таң каласың. Буюрса 20 мүнөттө барып калабыз. Тынч тур.
Неге албай атат? Уктап атса керек да. Тура. Бар жакшы болот да. Кыял бизди күтөт да. Тура. Эмнеге учукпайсыңар? Жакшы болот балам. Баары жакшы болот. Бар жакшы болот да. Бар жакшы болот да. Бақи, жаным. 24 saat 1440 минута, а 5 күн 432 секунда. Бирөөлөр үчүн бул жөн гана көз ирмем, а мен үчүн жашоомдун эң бактылуу, бирок акыркы секундалар. Бакыт, мени күтпөгөндүгүм үчүн кечирип кой. 20 минута бул 1200 секунда. Мага куюп жаткандары 800 секундада коюп бүтөт. Сен келгенде баары бир өмүрүмдүн акыркы тамчысы тамып өтүп, бул дүйнөдө жок болмок. Азыр мен ушунчалык жашагым келип жатат. Бирок биз өмүр бою чогуу болууга тагдыр буйрбаптыр. Сен кечип калдым деп өзүңдү күнөөлөгө. Бул буйрук. Жашоодо сүйүү барын, сүйүшкөн адамдар бири-бирисиз жашай албарын, бул өмүрдө ар бир секунда кымбат экенин сен мага 5 күн ичинде сездирдиң. Мен сага ыраазымын. Мени кечирип кой. Сени бактылуу кыла албадым. Билем, сен азыр ыйлап жаткандырсың. Мен ошол сенин ыйыңды көрүм келген жок. Эгерде адамдардын баарысынын сүйүүсү сеникиндей болгондо, жер шаарына бактылуу адамдар батпай кетишмек. Азыр коштошуп жатып,
Жараткандан бир гана сенин өмүрүңдү суранып жатам. Сенден да суранам. Сен сөзсүз бактыңды табышың керек. Кош бол.